Бул саякатчылар Жумгалдын Миңкуш айылына баратышат. Уран калдыктары сакталган аймакта аларды демилгелүү жаштар жана Союздан калган бир кездеги шаар тибиндеги кыштап күтүп турат. Бишкектен барган 10 чакты кишини Миңкуштагы мектеп окуучулары тосуп алышты. Алар саякатчыларга айылды тааныштырып, кадимки кит коштоочу болушту. Могул үйлөрдө, ушул үйлөрдө илгери ушул шаарды кургандар жашаган. Ал бул үйдө мурда орустар жашачу, азыр көбүнчө үйлөрдү калып мындай бош калганда. Ошол үйлөрдө мурда орустар жашагандыктан ызы чуу болчу да, эч мындай шаардын да эме жашап жатканы билинип турчу да. Бирок азыр эми кичине тынч эми жашайт, бирок тынч да азыр айылчы. Айылдагы жаштар менен шаардагы студенттердин башын бириктирген бул сапар агартуу саякаты деп аталат. Талап боюнча окууда жана билим берүү тармагында ийгиликке жетишкен жаштар айылдык окуучулар менен ой бөлүшөт. Ошол эле убакытта алар айылдын жашоосун, бир кезде дүркүрөп өнүгүп турган шаардын азыркы абалы менен таанышат. Маселен, бул саякатка Бишкектен 3 жаш лидер кошулган. Алар Flex программасы менен АКШда 1 жыл окуп келишкен. Жаштардын баарлашуусу түн бир окумга чейин созулду. Flex программасы менен Америкага барып келгем. Flex программасы бул эртеңки лидерлерге деген сыяктуу программада силерди деген англис тилиңерден тандабай, силердин мышлениеңерден кандай ой жүгүртүүңөрдөн, эсседен өзүңөрдүн кандай кыялыңар бар, эмнеге Америкага барып келем деген ошолордун баарын жазып, кандай десем, психологически өтөсүңөр да, силер бул байдын баласы, бул кедейдин баласы дебей бөлүшпөйт. Силер кандай кыялыңар бар, ошонун баарын эсептеп өтсө болот. Кызык чери саякатчылар бул 2 күндүк сапар үчүн 3000 сом акы төлөйт. Анын ичинде жол киреси, тамак ашы жана жатаканасы бар. Бир жагынан мындай шарт Миңкуштуктарга да ишкердик кылууга өбөлгө түзүп жатыптыр. Бул эгерде талаптар дагы көп болсо, ушундай азыркы учурда биз 3 үйдү даярдап атабыз. Ушул жерлерде жатышат. Ал эми бардыгы ушул агартуу саякатына келген адамдардын бардыгы биргеликте тамактанышат дагы. Жатканда болсо ушундай бөлүнүп азыркы учурда 3 үйүбүз даяр болду. Өзүнүн шарттары бар, туалет ичинде, суусу ичинде, жылуу суусу бар. Кийин дагы ушул талаптардын, кишинин көбөйүшү менен, адамдардын көбөйүшү менен дагы ушул кошобуз деген үмүттөбүз. Ал эми Миңкушту алгачкы жолу көргөн жаштар Кыргызстанга турист тартуу мүмкүнчүлүгү кеңири экендигин билдиришти. Америкада абдан сонун жерлерди көрүп, мен сурангам, эмнеге Кыргызстанда андай жерлер жок деп. Бирок Миңкушка келип, мен Миңкуш абдан кызыктуу айыл дегенди түшүндүм. Менин оюмча, Кыргызстандын туристтик потенциалы абдан көп. Бул долбоордун максаты айылга турист тартууну көздөйт. Бул үчүн Миңкуштуктар сырттан келгендерге бир гана Союздан калган эски имараттарды гана көрсөтпөстөн, айыл шартында эс алуунун жолун издеп жатышкан экен. Маселен, тоо башындагы селкинчек ар бир кишини кызыктырат. Коопсуздук жагы болсо, бул жака эми кийин ушул ички туризм өнүгүп атпай, жаңы башталып атат да. Окуучулар азырынча окуучулар өзүбүз келип отургузуп тептирип турабыз. Эми келген сырттан келген конокторубуз жакшы эле кабыл алып атышат, эмоцияларын чыгарып, кыйкырып алып атышат. Агартуу саякаты долбоорун Миңкуштан сырткары Кемин, Кочкор сыяктуу башка райондорго да жайылтуу максатын көздөйт дейт анын жетекчиси Улан Үсөйүн.
Ал айылдагы окуучулардын дүйнө таанымын кеңейтүү максатында ушул долбоор ишке ашып жаткандыгын айтты. Минкушка жана башка алыскы аймактарга, андан тышкары Бишкек шаарынын айлана чөйрөсүндө мисалы бир күндүк турлар бар. Андан тышкары ошол жаңы конушта мисалы жаңы конуштарды көрбөгөн жаштар көп экен, жаңы конуштан шаарга чыкпаган жаштар окуучулар көп экен. Аларга баралы деп атабыз. Алар болсо мисалы жарым күндүк турлар бар. Буюрса эми ушунун негизинде биз тынымсыз агым кыймыл катарында ушундай агартуу саякатын жүргүзөлү деген ойдобуз да. Мен буюрса бул тилегибиз, максатыбыз абдан чоң. Минкуш айылында учурда 3700 киши жашайт. Сайыз убагында дүркүрөгөн өндүрүшү бар бул шаар тибиндеги кыштакта 18000ге чейин калк жашаган. Бул аймакта 1942 жылдан 1969 жылга чейин уран казылып турган. Мындан сырткары орг техника чыгарган чоң заводу да бар болчу. Сайыз тараганда Минкуштагы ал завод таланып кеткен. Азыр айылда уран калдыктары сакталган 4 кооптуу аймак бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.